Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Буга чейин дагы биз биздин балбан кыздарды, жигиттерди көп жолу ушу Борбордук телеканал аркылуу элибизге тааныштырып, элибизде кандай сыймыктуу, элибиз сыймыктанган кандай жигиттер, инсандар өсүп келатканын да көргөзүп бергенбиз. Бул жолкусун болсо дүйнө чемпиону деп мактансак болот. Асан Жанышев жигит. Эфирде азыр Асан кош келипсиз биздин эфирге. Саламатсыздарбы. Саламатсыз. Мүмкүн болсо көрүүчүлөр менен баягы чемпион катары, кыргыздын патриот жигиттери катары, кыргыздын желегин желбиреткен жигит катары бир жакшы бир учурашып койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аябай ошондой эмне деп коет эле. Силер эми көп машыгып, бирок аз сүйлөп көнүп калгансыздар да. Сөзгө чоркок, бирок ишке бекем. Оош. Ошол эле суроолор. Бул спорт чөйрөсүндө канча адам бери келатканыңызды айтып коюңуз. Бул спорт чөйрөсүндө мен 12 жылдан бери келем. 12 жыл. Ошондо сиз канча жашыңызда баргансыз? 9 жашыман барган. Азыр болгону 21 жаштагы жигит. Дүйнө чемпиону. Абдан сонун. Бул Кыргызстандын өзүнүн ичинде көптөгөн күрөшүп жүргөн балдарды даярдайт да бизде делечи. Биздин ошо ар бир район, область керек болсо азыр айылдарда да ачылып калды да. Ушундай күрөш менен машыккандар, спорттун түрлөрү менен машыктыргандар. Кайсыл жакта чоңоюп, кайсыл жакта машыгып баштагансыз? Мен Жалал Абад областында, Тайгыраев айылында 2 классыман бери спорт тармагында машыгып келем. Мен өзүм 2005 жылы 18 августта төрөлгөм. Мен ошо Жалал Абад областында 8 класска чейин ошол жакта тренировка кылып, бул Бишкек шаарына келгенбиз. Бишкек шаарында спорт школада окуп, ушул жактан баштап жакшы результаттарды көрсөткөм деп айтсам болот. Кандай жетишкендиктер бар ошондо? Башынан баштасак, мектепте биринчи алган белектер мындай өзгөчө болуп калат го негизи. Мектепте биринчи жолу мен эң биринчи спортто 3-чү орун алгам. Анда бизде ошо өзүбүздүн Жалал Абад областында турнир болгон, ошол жерден 3-чү болуп, анан бизде ушул мындай кандай десем, ошо өзүбүздүн мектебибизге алып келип, линейка деген болот го, ошол жерде ортого чыгарып алып, мындай куттуктаганда аябай жакшы сезимдер болгон. Айылдан 8 класстан кетип калдым деп атпайсызбы? Айылга барып турасызбы? Ооба, азыр барып турам. Ал жакта көмүр тутуп, бул эми Азия чемпиону, биздин өзүбүздүн балабыз деп сизди көрүп чоңоюп келаткан балдар бар экен. Бар болуш керек. Айылга көп деле барбайм мен. Кетип калган боюнча 2-3 күн болгом. Бала кезде ошол жакта жүрүп 2 класстан баштап машыгып баштадым дедиңиз да. Анан бат-баттан барып турбаш керек го. Бат-баттан убакыт жетпей калат бизге. Шаарда бир жума болуп калабыз, сборго кетип калабыз, ушундай эле болуп калат. Азыркы учурда, азыр азиатский играда бизге жакындап калды. Ошого байланыштуу. Сыйлыктар жөнүндө айталы. Кандай сыйлыктар бар мындай? Чемпионго чейинки, дүйнө чемпионуна чейинки. Дүйнө чемпионуна чейин. Ал дароо эле чак алып дүйнө чемпиону болуп алыш кыйын го. Эми ал дүйнө чемпионуна жетиш үчүн ал титулга канча деген жолду басат, канча деген мамлекеттерге барып, ал жактан биринчи орун, экинчи орун деп күрөшүп келет. Дүйнө чемпионуна чейин жакшы сыйлыктарды алып келгем. Сен аларды эстей албайт экенмин, бирок чынында көп эле эстелеп калдык. Өтө көп болуп кеткен. 11 жылдын ичинде бул аябай чоң жылда айтсам, ушул өзүнүн федерациябыз жакшы сыйлыктарды тартуулады. Азия чемпионатынан кийин ушул өзүнүн дагы белектерин берди федерациянын. Анан ушул Кант шаарындагы эл аралык Азия университеттеринин атынан дагы жакшы сыйлыктар тартуулады. Биздин ушул азыркы негизи азыр ушул спорт тармагына аябай жакшы көңүл бурулуп атат десем болот. Биздин ушул президентибиз Садыр Нуркожоевич
жана ушул федерациянын президенти Эркин Темитишевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошонун мүчөлөрүнө баарына Аллах ыраазы болсун. Силерге буга чейин акчалай сыйлык. Андан сырткары дүйнө чемпиону болгондо кандай сыйлыктар алдыңыз? Дүйнөдөн 3-чү болгондо мен былтыр болуп калды. Ошондо мага машина белек кылышкан биздин федерация. Мага эле эмес, ушул медаль алып келген баардык спортсмендерге ар бирине бир машина беришкен. Ошол федерациядан атайын бөлүндү силерге машина деп. Бул Эркин Сатканбаевичтин эмгеги деп, президентибиздин эмгеги деп мындай баса белгилеп айтса Жаңылышпайсыз. жаңылышпайт экенсиз. Бул абдан жакшы. Эми ар бир ийгилик, мисалы үчүн ар бир ишкер деле жумуш баштаганда мен мындай үйлүү болуп калсам, анткени үй алсаң баарын тең үйдүн ичине үйөсүң деп коет го. Эми сиз дагы ошондой ушундай чемпиондукка катышып, мен да ошол Эркин Сатканбаевичтин колунан же болбосо дагы жогору жактан ушундай үй алып калсам деген тилек кандай? Бизде эми бул спортко биринчиден биз ушул Кыргызстан желегин бийик көтөрүп, тарых жаратабыз деп келебиз. Экинчи өзүбүздүн жашообуз бул спортко арнагандыктан ушул спорт тармагынан жакшы колдоолор болгондуктан биз ушинтип үйлүү болобуз, машинелүү болобуз ошол жактан. Башка мамлекеттин ошо спортсмендердин жашоолорун көрдүңөрбү, таанышып? Ооба, эми ар кайсы Бул мамлекет Кыргызстан жаңыдан өнүгүп баштап келе атпайбы? Өнүккөн мамлекеттин спортсмендердин жашоолоручу? алардыкын деле биз көп деле кызыгып сурабайт экенбиз, бирок биздин ушул стипендия дейбиз го, ошо стипендияны жана башка нерселерди айтсак таң калышат, жакшы неме алышат. Силерде көп көңүл бурат экен, ушундай экен деп, биздин кошуна өлкөлөрүбүз. Атайын стипендия бөлүнгөндө айтсаңар, анда бизде бул жакта спортко чынында эле көбүнчө ошол күрөш жагын басымдуулук кылып ачкан экен да. Башка мамлекеттин жарандары мындай таң калып, силерде жакшы болуп атыптыр, силерге жакшы көңүл бурат экен десе, анда чынында эле азыркы жетекчи өзүңүз айтып аткандай Эркин Сатканбаевичке ыраазычылык айтса болот экен да. Ыраазычылык айтсак болот, албетте. Жакшы нерселерди берди бизге. Бул спорт негизи башында мындай деп башталат го. Ар бир баягы солдат генерал болгонду каалайт депчи. Ар бир спорт чөйрөсүндө жүргөндө дагы мен кийин бара мындай ушундай көсүп келаткан муунду тарбиялап калсам деген окутуучу, тренер, агай болуп калсам деген жакшы тилектерди кылат экен да. Ал агай болуш үчүн дагы атайын машууну токтотпой. Ташын азыр тренерлердин унусу канча жашта болуп атат? 70-тен ашып калгандар. 90га чейин калган. Бирок мындай жүгүрүп жүргөн, ден соолугу таза. Ошолордой болсом деген тилек барбы? Балдарды үйрөтсөм, окутсам деп. Кандай максат коесуз, ошону айтыңызчы. Биздин максат, азыркы максатыбыз эми спортта келечекте айтат. Ошону айтып атпайбы, ар бир солдат генерал болсом деп тилек кылат депчи. Аны сиз дагы ошондой чоң ийгиликтерди жаратып, дагы көптөгөн канча деген мамлекетте ошондой күрөш бар. Ошолор менен күрөшүп, ошол жактан желекти желбиретип келип, азыркы балбам жигиттер, кыздар айта келсек эле ошол Жоломан, Акчоо деген жигиттерди дайыма баса күрөш десе эле ал жигит кыздар көзгө көрүнөт да. Мисалы үчүн Айсулуу айымдар кыздардан Мээрим, анын баардыгы тең эле ушул өсүп келаткан кыздар, чоңоюп келаткан кыздар Кыргызстандын атын чыгарып атат да. Сиз дагы ошо Кыргызстандын атын чыгарсам деген тилегиңиз бар да? Албетте бар. Биздин тилегибиз, эң чоң тилегибиз, максатыбыз биз ушу 2028 Олимпиададан алтын медаль алып келүү. Ушу Кыргызстан тарыхын жаңылап эмес, Кыргызстанга тарых кылуу да. Бизде алтын медаль жок Олимпиадада. Ошону алып келүү биздин максатыбыз. Менин эле максатым эмес, ушул жерде баардык спортсмендердин кылып аткан эмгеги ошол алтын деп кылышат ошол.
Ал ошо алтынга, ошо олимпиадага катышайын деп аракет кыласыңар да. Ал жака катышыш үчүн дагы эмне деген эмгек бар, эмне деген канча деген кыйынчылыкты талап кылат. Жок болбой эле утам дегенге аракет кыласыз. ооба бардык жактан бир эле жактан эмгек эмес, адамга кылган мамилелерди Алла таалам баарын көрүп турат да. Сондуктан бардык жагын тегиз алып кеткенге аракет кылабыз. Өсүп келаткан балдар кыздарга бир жакшы тилек айтып, жалпы эл сиздерге да ошондой батасын берип турсун. Өзүңүз да мындай азыр күрөшкө деген көп балдар, кичинекей балдар кыздар аябай мисалы үчүн. Кайсыл жакка барсаң мен күрөшкө катышам деп кызыккандар көп болуп калды. Ушу биздин келечек муунга эмне деп айтам, биринчи эле спорт эмес, биринчи ушу билим жакты жакшыраак алып кетсеңер деп айтам, анан спортту жана ата энеңердин тилин укпа, ошону эле кылсаңар бардык ийгиликке жетесиңер деп ойлойм. Биздин Азия эл аралык университетинин президенти Эркин Саткынбаевичке терең ыраазычылык, жана ошондой эле ушу биздин федерациябыздын президенти да Эркин Саткынбаевич. Терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Алла ыраазы болсун. Азыркы учурда жакшы колдоолорду көрсөтүп келатасыз. Сизге ден соолук, узун өмүр, көп жашаңыз. Ооба, туура. Аны баса бергиле айтып турбасак болбойт. Анткени адам канча ыраазы болсо, Кудай ыраазы болот деп коет го. Сиз ар бир жакшы сөз айтканыңыз бул садага, чоң садага да болот. Анан чынында эле ошол айтып аткандай өзүңөрдүн президент Эркин Саткынбаевичке рахмат айтып, эмтем ыраазычылык сөз айтып атсаңар, бул алдыда дагы көптөгөн ийгиликтин жарата турчу инсандар экениңизди жашоо өз деле көргөзүп турат. Ошо ийгилик болсун. Рахмат чоң сиздерге да. Эфирге келип туруңуз.